Бүгін 21 апрелден тарта Көкүмбүй көчөсү Жапалак аймактык башкармалыгынын имаратынан баштап Бекмамат Осмонов көчөсүнө чейин аралыгы капиталдыгы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу толугу менен жабылды. Учурда бул жерде жолду кеңейтүү жана тегиздөө иштери жүргүзүлүп жатат. Мекемеден билдиргенде, бул жол жалпысынан 1 ай убакыт аралыгында бүткөрүү мерчемделүүдө. Учурда каладагы Көкүмбүй көчөсүн оңдоп түзөө жана асфальттоо иштери башталды. Аталган жолдун жалпы узундугу 4,1 чарчы метрди түзүп, 4 тилкелүү жол болот. Андан сырткары жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар салынып, жашыл аянтар курулат. Буга байланыштуу аталган көчө толугу менен жабылып, унаа кыймылына чектөө киргизилди. Ал эми шаар куруу жана менчик башкармалыгы 1 ай ичинде көчөгө асфальт басылып пайдаланууга бериле турганын билдирди. Өзүңүздөр билгендей, жол былтыр октябрь-ноябрда башталган. Бирок биздин азыр иштөөгө мүмкүнчүлүк болбогонуна байланыштуу толугу менен жабылды. Себеби азыр бул жерде сунуштар болуп атат, бир тарабын жабып, бир тарабын ачыш керек депчи. Ал жерде андай мүмкүнчүлүк жок экен, биз аны карап көрдүк. Себеби жолдун алдында баягы саздак жер болгонуна байланыштуу суулар толуп андай кылган үчүн жолду толугу менен жабып туруп, андан кийин иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр биз болжол менен пландап атабыз, 1 айда иштеп, толугу менен бүтүп, жолдун өзүн ачып беребиз. 1 айдын ичинде асфальттоо бардык иштери бүтөт. Андан кийин калган. Азыркы тапта жолго асфальт басуу иштерине даярдыктар кызуу жүрүп, көчөнү кеңейтүү жана жол жэгине арыктарды орнотуу иштери аткарылып жатат. Ал үчүн 50дөн ашуун жумушчу жана 30га жакын техника тартылган. Жумуш кытайлык компания тарабынан жасалууда. Алар жолдун сапатына 3 жыл кепилдик берип, асфальттын калыңдыгын 15 сантиметрден жогору боло турганын белгилешти. Ага катар курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлгө алынып, жумуш 2 нөмөт менен жасалып жатыптыр. Машинада көп экенде, жолдун түгү саз экен. Чоң машиналар көп өткөндө пучиналар көбөйүп кетет, мындай кирип кетчү. Азыр пучинанын чукуй узул дейт анда, мындай Ханордонун алдында чуңкурлар бар го. Ошол жакты 1,5 метр чукуп, 1 метрин мындай 50 сантиметр таштар менен толтуруп, үстүнө материал, геосетка коюп, 540 метр жол бар ошол жакта. Кийин жолубуз бузулуп кетпеш үчүн 3 жыл гарантиябыз бар. Бузулуп кетсе 3 жылда оңдоп коебуз. Ошого оңдоп кийин келип отурбай сразу качественный кылайлы деп аракет кылтабыз. Көкүмбүй көчөсү убактылуу жабылганына байланыштуу шаардагы айрым транспорттук каттамдарында багыт өзгөргөн. Анда номер 6 муниципалдык автобус Соколок айылынан келе жатканда Малабаев, Орке, Ташиев, Качыбек, Арек, Мамуров, Осмонов көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Айтиев, Лелин, Наваи, Масалиев, Райымбек көчөлөрү аркылуу жүрүүдө. Ал эми номер 106 кичи автобустук каттамы Момун Атай Мөмө Жемиш базары жактан жүрүп, Бегиев, Кайырма, Качыбек, Арек, Мамуров, Осмонов көчөсүнө келип, андан ары өз кыймыл чиймеси менен багытын аткарууда. Биздин 113 маршрут линиясын биз карап, жол чиймесин карап чыктык. Чыкканда биз келе айтканда Тейке направлениеден келет ал. Соколок менен кетет. Соколок, Качыбек, Орке, Арек, дальше уже биякта западный Осмонов көчөсүнө түшүп, өз жол кыймылына кайра кетет. Кайтканда деле Райымбековадан келет, бул направлениеси өзүнүн кыймыл чиймеси менен эле келет. Кайрадан Осмонов көчөсү менен Мамырова, Арек, Орке, через Соколок дальше Тейкеге жалат. Жолду оңдоп түзөө иштеринин башталганына шаар тургундары да өзгөчө кубанышууда. Алар жолду сапаттуу бүтүрүп берсе, жашоочулар көчөнүн убактылуу жабылганына чыдайт дешет. Жакшы, сапаты кылып берсе да. Ушунча тоскондо жарат, сапат кылса ошо жакшы. Эми биз ушул постоянный ишер менен ошорамын катат, биз каттайбыз. Ошончо акча кетип атат эми. Бир жолу сапаттуура кылып койсо, бир 5-10 жыл хотя бы турса жакшы эле да эми бизгечи. Чын көңүлдөн чыгарып, материалын аябай жакшы менет кылып эле жакшыраак кылса, 5-10 күн плюс-минусуна эл чыдайт. Эл чыдабай калат, качан жол бүттү деп кийин эч канча өтпөй эле дагы жолдор бузулушту баштаганда ошону. Белгилей кетсек, Амир Темир, Көкүмбүй жана Мамуров көчөлөрүн капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн республикалык бюджеттен 586 миллион сом бөлүнгөн. Ага катар быйылкы жылы Ош шаарындагы негизги көчөлөрдү оңдоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча бөлүнгөн. Ага каладагы 11 көчөгө асфальт төшөө пландалып жатат. Учурда алардын айрымдарынын курулуш иштери башталган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.